айтылган сөздөрдүн баары эле аткарылды, эки эсе. Сиздерге түндөбөй, күндү күндөбөй, алыскы жолду алыс дебей жардам бердиңиздер. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым ушинтип элдин керегине тийген адамдардан жардам бергендерден болуп жүрүңүздөр. Сиздерди бул жака келерде албетте ар ким эле издейт, жолун издейт, туура жолун издейт, анан издегендирсиздер. Башка дагы жолдор болгондур. Анан кийин ошол дагы ким дагы ушинтип сиздерге окшоп ким менен барарын билбей, кимдерге ишенерин билбей турган адамдарга эмне кеңеш кеңеш берет элеңиз? Мен кеңеш берет элем ошол эч ким алданбасын. Кыргыздарыбыз эч качан алданбасын. Ошол туура жолду көрсөткөн, ушинтип сиздерге окшоп жардам бергендерге ишенсин деп айтат элем да элдин баарыначы. Ар кандай болот экен. Кээ бири алып барабыз, кылабыз деп кылбай койгондору да болот экен. Биз сиздерге кайрылган үчүн өзүбүздүн башыбызга түшкөн жок. Ушунчалык шүгүрлөр болсун. Туура жолду, документтерини баарын өздөрүңүздөр жардам берип, бизге өтө деле кыйынчылык жараткан жок. Сиздерге чоң рахмат. Рахмат. Сиз эми айтсаңыз, бул жакта эми больницага Индияга келиңиздер, могу жашаган жериңиздер, больница, ооруканадагы иштеген балдар, биздин фонддун волонтерлору жүрөт бул жакта. Ошолордун берген жардамдары жакшы болду. Алдануу, тиги бу башыңарды айлантып, же болбосо айткан нерсесин кылбай, кандайдыр бир мүшкүл проблемалар жаратылган жокпу? Жок, андай болгон жок. Булар өтө сабырдуу экен. Ар бир сурообузга бирден бир жарым саат кетеби, бир саат кетеби кызыктырбайт буларга. Отуруп алып түшүндүрөт. Ар бир сурообузга обязательно жооп берет. Ошол эми канча деген пациенттер болсо дагы, канча убактысы тар болсо деле эч шашпайт да. Бир жумада мен мээм чачырап кетейин деп калды, уже мына башым ооруп, бүгүн араң жакшы болуп отурган булар. Биз ошондой шашкалак экенбиз да. Булар андай эмес. Ошол актардын группасы өтө жакшы коллега экен. Балдары дагы өтө жакшы түшүндүргөн, баарын өзү иштерин так билген балдар. Күчтүү команда, командасы. Азамат жигиттер, мусулман жигиттер бар да. Буларга деле чоң рахмат, өтө ыраазыбыз. Алла ыраазы болсун булардан. Докторлор ичте медсестра жатканда мына сиз буларды карагыш болуп күндө 2 малдан барып келип аттыңыз, ошол убактарда кандайдыр бир ыңгайсыздыктар больница тарабынан болгон жокпу эч кандай? Жок. 11-де кел десе 11-де киргизет, 6-да кел десе 6-да киргизет, Өз убактысы бар экен, ошол убакта эле барабыз, кирип чыгып аттык. Медсестралары ол жакта калсын, врачтары салам берет экен. Ушунчалык сүйүнөсүң да, ушунчалык адамгерчиликтүү, ооба. Мындай өзүң деле ыраазы болот экенсиң, эми чоң эле врач, бизди тааныбаган эле адамдар болуп атканда кийин, бул пациенттин адамы экен деп келип салам берсе, ушунчалык сүйүнөт экенсиң. Медсестралары алтындай экен. Өтө жакшы экен. Мен айтыңызчы, ушунча бир жерден бир үчүн алданып же болбосо бир ушундай кылбай эле койбой деген моменттер болдубу? Андай болбойт. Эң проблема жараткан эмне болду бул жерде? Кыйын, не то чтобы проблема, эми бул башка өлкө, башка маданият, башка менталитет, ошол жерден албетте биринчи келгенде билбеген, түшүнбөгөн жерлер болду. Ошондо итти жиңерге тийген нерсе эмне болду? Андай пока боло элек, мен ойлогон болчумун, мен кыйналам, может тилден кыйналабыз деп. Вообще андай проблема боло элек, Кудай башында. Керек болсо ошо актарга чалабыз, же балдарга чалабыз. Көндүртүндүр, убактысы жок чалгыла дедиби? Ооба, телефонду берсек алар деле сүйлөшүп түшүндүрүп коет экен. Ооба, ошондой. Такси чакырганга чейин жардам беришет, балдар, Такси чакырып беришет. Таксилер алдадыбы? Жок. Өздөрү прямой через интернет заказ кылгангабы, андай Оокат аш тиги будан мен алган жоксуздарбы? Өзүңүздөр жасап жеп атасыздар, кухнядан, кыргыздар барыңыздар бир жерде болгондо жакшы да, бири-бириңиздерге ар дайым эми жардам, поддержка, албетте. Анан эми ушул Кудай буйруса аман эсен баргыла, эмне балабыз чыкты кечөө жаңы, аман эсен болуп кетсе кыйынчылыктар болот.
принципе акырын бөйрөктү тепкен дагы случайлар болот экен. Главное ошону убагында айтып эме турсаңар, чара колдонушуп ошону колунан келген аракеттин баарын кылат да. Анан эми сиздер Кудай буйрса жакында барасыздар. Барганда сиздердин ойлоруңуздарды келе турган адамдарга берсек каршы болбостурсуздар сиз, болгон оюңуздар менен чынында болгондо эмнеси кыйналса жакшысын жакшы, жаманын жакшы деп калган болгондо айтып берип койсоңуздар сиздерден абдан чоң жардам болот да. Анан сиздин каалоолоруңуз эми Кудай тилегибизге жеткизип таптакыр эле бейтаптар келбей калса экен жылайын бир күнү. Бирок тилекке каршы азыр бар, келе тургандар болуп атат. Ошолорго эмне кеңешиңиз бар эле? Сиз өзүңүз менен монтип корктуңузбу же болбосо ишенбедиңизби, ушундай нерселер болсо бирок ишене турган эле, коркпой турган эле нерсе экен деген сыяктуулар барбы? Эмне кеңешиңиз бар? Буга чейин чынында эле корктук. Эми эмне болот, кандай мен өзүм лично өзүм корктум да. Кайнымды алып келдим, сразу мен корктум. А мен өзүм көргөн эмесмин. Мындай адамды уже Кыргызстанда жолугуп турган жокмун, сүйлөшкөн жокмун. Ошон үчүн өзүм коркконум үчүн келгенибизде, келгенден кийин Мурат акелерди көрдүк, жолуктук, алар күтүп алды. Ушунчалык күч берди бизге. Албетте. Аларды көргөндөн кийин прям спокойно жүрүп калдык да. Бизге күч берди. Эң чоң күч ошолор берди деп айта алам да. Албетте, туура сөз, туура кеңеш дагы абдан жакшы. Коркпой эле коюңуздар деп айтмак. Кудайды элегелеңиздер деп, Аллага дуа кылып, шыпа сурап, эң биринчиден ишенич керек. Ошол жерге жол алды, жолго чыкты, мен барып, ошол Алланын жардамы менен мен жакшы болом деп өзүнү биринчи настрой кылып, өзүнүн ниетин түздөп, анан келип кетти. Алар ушул баары жакшы болот. Эми Кудай буйруса Бишкекке барсаңыздар, Кыргызстанга барсаңыздар, ошол жактан дагы жолугушуулар болот, чакырып турабыз, келип туруңуздар. Бетме бет отуруп да кеңешиңиздерди айтып берип туруңуздар. Жок дегенде телефон аркылуу айтып берип турсаңыздар да абдан чоң жардам болот. Аны силер өзүңөр жакшы түшүнөсүңөр, башыңардан өттү бардыгы. Ошондо убактыңардын болушунча колуңардын келишинче ошолорду кылып турсаңыздар, биз чакырганда келип туруңар, ошко да келебиз буйруса, чай ичебиз далай, аман эсен барып калгыла, Кудай буйруса силерди күтүп алабыз сияктан. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Бүгүнкү күндө коомчулугубуздагы ушундай аты жаман аргандай оорулардын болуп аткандыгы жана ал менен алышып аткан биздин мекендештер, аларга кайдыгер карабай кол сунган боордошторго биз ыраазычылык билдиребиз. Кудай таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Эң башкысы Кудайга биз аябай ыраазычылык чексиз айтсак аздык кылат. Себеби биз мусулман жандар ушундай ар кандай бул сыноо майданында ар кандай сыноолор келип турат экен адамзатка. Кааласак каалабасак да болчу нерселер биздин бул жашоо биздин каалоо менен эмес, баардыгы Кудайдын каалоосу менен биз жашоону сүрө турган алсыз инсан бизбиз. Бирок ушундай алсырап турган мезгилинде мына Давытбек бир тууганыбызга туш тараптан колдоо көрсөтүп, мына ата энеси, Давытбектин бир туугандары, Давытбектин айылдаштары, Давытбектин ушул жакын тууган урук, кудасы деги эле тууган уруктары аны менен биргеликте жабыла, жапа тырмак колдоо алган кыргыз элибиз, кайрымдуу мекендештердин колдоосу менен бүгүн Давытбек бир тууганыбыз ийгиликтүү операциядан чыгып, мына Кудайга шүгүр, биз дагы мына сиздер көрүп турган Фортес клиникалары менен сүйлөшүүлөрдү жасап, биздин бир туугандарыбыз, мекендештерибиздин кыйналгандыгын көрдүк. Мен өз көзүм менен көрүп, ошол жерде алдаулор бүгүнкү күндө бир медсестра менен, бир врач менен сүйлөшө калып, ортодо ортомчу болуп түшө калган канчалаган адамдарды көрүп атабыз. Бирок бунун баары көз менен көрүп коюп, карап отуруштук мүмкүн эмес. Ошондуктан биздин колубуздан келгенин биз жасап жатабыз. Ортодо ортомчулардын баарын алып, ошого аракет кылып атабыз. Алданбай барып келүүсүнө толугу менен кандай документтер керектелет, бүт баарысын бул жерге диалогго тиркеп, алданбай барып, келгенге чейин контролду карап туруу. Ошол клиниканын жетекчилиги менен сүйлөшүп, эгерде кандайдыр проблема боло турган болсо, ал эмне үчүн мындай болуп жатат, ал жерде эмнеге мындай болуп атат деп контролдо болуп туруу дагы керек экен. Ошондуктан достор,
бүгүн жүздөгөн адамдардын ден соолугуна жакшырышына себепкер болуу аракетинде болдук, дагы да аракет кылабыз. Бирок эч ким оорубаса экен, оорусу кодек эле болбосо экен. Бирок биз каалабасак да Аллахтын каалоосу менен боло берет экен сыноо майданында. Ошон үчүн дайыма ынтымакта, биримдикте дайыма бирге болойлу. Биздин колубуздан эмне келет? Биз кызмат кылууга даярбыз. Кудай астында, Кудай берген убакытты Кудай жолуна жумшап, ушинтип. Эми Давытбектин ден соолугу жакшырып, мына канчалаган анын жанындагы Фархат, көптөгөн бир туугандарыбыздын ден соолугунун жакшырышына себепкер болгондугубузга Кудайга шүгүр. Бунун сыйлыгын биз акыретте Аллахтын алдында сөзсүз ээ болобуз деп эсептейбиз. Ошондуктан көптөгөн бир туугандар дагы айтып атышат, ушул көрүнүштөрдү силер билип алгыла. Байматов келет, Байматовго акчаңарды жегизип коесуңар, ал менен барбайлы өзүңөрчө баргыла деген дагы сунуштары көп экен. Мен бүгүн таң калып да жатам, бир-эки адамдарга барсак, ошол ооруп төшөктө жаткан адамдардын үстүндө соодалашуулар жүрүп жатат. Мындай нерсеге барбагыла, андай кылбагыла деп айткым келет. Ошон үчүн колдон келсе, мына ушундай бир сүйлөшүүлөрдү бекемдеп жасап алып туруп, мына документация толуктап, аныктап, анан кийин ушундай бир ишти жасаштык зарыл болуп турат. Ошондуктан эгерде мен айткым келет, эң негизи туура тандоо менен ушундай бир бараткан багытыбызды тактап аныктап алып туруп иш жасасак, Кудай буюрса баары жакшы болот. Эч ким оорубасын, Кудай буюрса баардыгы ошол Давытбекке бир боорун берген боордошуна, бир тууганына мен аябай рахматымды айтам. Анын келинчегине рахмат айтам. Ушул бүгүнкү күндө коомду төрө кыдырып көрүп атабыз. Баягы каршы болуп, макул болбой, менин жолдошум дагы өмүрлүк жарымда майып болуп калса бизди ким багат деген сыяктуудай ойлор менен макулдугун бербегендер дагы бар. Бирок анын катарында мына Давытбектин жеңеси болот, байкесинин келинчеги. Ага да мен аябай рахматымды айтам. Ушул кадамдарга барганына жада калса макул боло, ошол жерде да өзүнүн кызматын кылып жатат. Мен бул сөздү айтып, бирөөнүн мактап даражасын көтөрөйүн деген жокпуз. Болгону гана жүрөк жылыткан көп жакшы иштери болуп жатат. Ушундай аял мамилелер күн санап күчөп, күн санап өсүп, өлкөбүз өнүксө экен. Өлкөнүн өнүгүүсү мына ушундан башталат. Ошон үчүн бардык үй бүлөк амандык, ооруп аткандарга бекем ден соолук, анан эң негизгиси баарыбызда ынтымак, биримдик болсун. Аллах баарыңарга амандык берсин.